Анан кийин мен бир туугандарым оозун жаап, көзүн жаап, анан кийин эпти алып чыгып туруп, биздин ошо үйүбүз жок калды. Ошо баары жок калды. Мындан бир канча күн мурун, тактап айтканда 24-сентябрь күнү 3-класстын окуучусу өз инилерин өрт кырсыктан сактап калган деген маалымат интернет тармагына тараган. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кылган бөлүмүнүн Бишкек шаары боюнча башкармаларынын тарабынан бул баланын кылган Жумабеков Нурмухамед Болотбековичтин элдигин жогору баалап, ардак грамотасы менен сыйлап бизди койсок. Биздин башкармалыктан ушундай элдик үчүн, ушундай тапкычтыгы үчүн, ушундай иш көрсөткөнү үчүн баалап, ушундай үстүндө өсүп аткандыгына байланыштуу ушундай ыраазычылыкты айтып жиберди. Чоң рахмат. Мындан улам дал ошол үй бүлө бизге кайрылган. Азыркы учурда жардамга муктаж болуп жаткан учуру. Бүгүн биз дал ошол үй бүлөгө келип, алардын жашоо турмушун сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы эже? Сиз бизге кайрылып, азыркы учурда жардамга муктажмын деп калганыңыздан сиздин жашоо шартыңызды көргөнү келдик. Анда эмесе жүрүңүз сиз менен чогуу үйүңүздү маектеп эле. Кичинекей. Биз каарманыбыздын учурда жашап жаткан үйүнө кирип, маек курдук. Киргенибизде үйдүн полу жок, дубалдары муздак, жада калса жерден ным тартып турат. Нурмухамеддин апасы Гүлбарчын эженин айтымында бул үй анын сиңдисинин бүтө эле күйү. Айла жоктон үй бүлө мына бул кичинекей бөлмөгө жолдошу жана 5 баласы менен убактылуу баш калкалап жаткан убагы. Мен Чекирова Гүлбарчын, 36 жаштамын. 5 балам бар, жолдошум бар. Эң улуу балам 17-те, андан кичүү балам 3,5-да, 2,5-да, 3кө толот эми. Биз бул шаарга көчүп келгенибизге 1 жыл болуп калды. Күйөөмдүн ден соолугуна байланыштуу көчүп келгенбиз да. Кызыл Аскерде эмеде мындан мурун чабан болуп жүрчүбүз. Анан баламдын мектебин аябай алыс болуп калгандыктан квартирага келгенбиз Кызыл Аскерге. Балам 49 мектепте окуйт да. Ошо мектепке жакын деп, ошол жактан Месерешова 85-үйдө квартирада жашачубуз. Ошол жакта жашап атып эле 24 күнү мен эртең менен балам 9-класска чейин окуп калганда аны бир жумушка сүйлөшүпкөм да, анан ошол жака апаргам. Анан 1 саатка эле кеткем, 3 баламды үйгө таштап койгом, үчөө кичинекей болчу уктап атышкан. Бул 3-класста окуган балам мектепке кеткен болчу. Мен бул балам мектепке барып келчи деп, мен ошо тиги баламды жумушка киргизгени кеткем. Ал дагы мен кол коюп бермейин, албай кеткен. Жашы жетелектеп албагандыктан ошон үчүн барып келе алайын деп мен кеткем, 3 баламды таштап коюп. Бул балам мектепке кеткен болчу, 3-класста окуган балам. Анан барып эле баламды тапшырып эле чыгып келсам эле мага кошуналар звонить этип калды. Ушинтип пожар болуп атат, үйдө балдар калды деп. Анан бүт жерге чалып, баарына чалып, бүт баары барып, мен Манас аэропорт жакта болчу да ошол жака кеткем. Келсем эле уже үй баш эчтеке калбай калыптыр. Андан ары биз бир туугандарын өрт кырсыгынан сактап калган батыр бала Нурмухамед менен таанышып, окуя болгон жерди көздөй бет алдык. Нурмухамед, анда келип баягы өрт болгон жерди көрөлүчү, э? Эмне кылып жаткансың? Көзүң менен көргөнүңдү көрсөтсөчү. Сабактан келгем, мен болсо сумкамды чечип жака, мыяк жака уктап калган, биякка бир туугандарым жатып уктап аткан. Анан кийин мыяк жактан эле бирдемсе жарылып кетип, могу жастыкка түшүптүр. Анан кийин биз болсо турбай эле, уже биз тургуча эле уже түтүн каптап кетиптир. Анан кийин мен бир туугандарым оозун жаап, көзүн жаап,
Анан кийин эптеп алып чыгып туруп, анан бутубуз жок эле эптеп чыктык. Анан кийин бутубуз жок. Эшикти кошуналардыкы тыкылдатканда бир байке ачты. Анан кийин алып пожарный чакырганда, анан кийин атамдар келди. Анан ошентип үй уже пожар болуп, уже күйүп, баары күйүп калыптыр. Мектептен үйрөтчү, эгерде байка өрт чыгып кетсе, ушундай кылыш керек деп айтканбы буга чейин, же өзүң эле мурдуларын жаап өзүң алып чыктыңбы? Өзүм эле алып чыккам, мурда эле үйрөтчү мектептен. Ушинтип эле деп мен да ошентип мурларын эптеп алып чыктым. Андан кийин мектепке барганда сага ардак грамота берди да, э? Ооба. Ошол тууралуу айтсаң? Биз мектепте отурганбыз, чыгып баратканда бир эжелер келип күтүп турлар, азыр силерди видео тартат деп. Ошол жактан алып калышты. Анан кийин бир пожарныйлар, МЧСтер келип мага ошо ардак грамотасын берип куттукташты баары. Классташтарың эмне деп атат сага? Молодец, жакшы ийгиликтерге жет деп атышат. Мындан ары силер эжеңердин үйүңөрдө жашатасыңарбы азырчы? Элге кайрылуу жасап кетсең болот го? Элде жардам эле. Биздин ошо үйүбүз жок калды. Ошо баары жок калды. Дагы жакшы 3-класс окуган балам мектептен келип калып, булардын эрте тургандыктан булардын жанына келип уктай турайын деп жатып уктап калыптыр. Анан тарс деген үннөн эле ойгонуп кеттим дейт. Ойгонуп кетсем эле үй түтөп атыптыр дейт. Уже башысын жастык күйүп атыптыр дейт, баш жагыбызда. Туруп эле анан бөбөктөрүн алып эле эшик үстүгө атып жөнөдүк дейт. Уже биз туруп чыккыча эле уже туман болуп кетти дейт. Эптеп качып чыктык дейт. Жылаң айлак, жылаң баш, эчтекелери жок, качып чыгыптыр. Анан кошунаныкына кирип эле тыкылдатып эле дарбазасын тыкылдатып, анан кошуналар чуркап келип эле уже кошуналар келип пожар чакыргыча эле уже эчтекебиз жок. Азыр ушинтип эчтекебиз калбай калды. Мына сиңдимдин ушу боодеги квартирасы муну да жаңы эле алышкан, ремонттоло элек болчу. Пока эми баш калкалап жашай турганга деп квартира үй табылгыча деп азыр пока ушакта турабыз. Анан элден да жардам сураганбыз. Бирдин экин ушинтип кийим кечи алып келип берип атышат. Эчтекебиз калган эмес да. Балдарга жардам берип атышат. Бирден экиден кийим кече берип. Ошо кыргыз элинен ошо жардам сурайт элек, ошонун эчтекебиз калган жок. 5 балам менен ушинтип көчөдө калдык. Кырсык Каш-Кабактын ортосунда деп бекеринен айтылбаса керек. Каарманыбыздан тилсиз жоо болгон өрт эмне себептен чыкканын сураганыбызда төмөндөгүлөрдү айтты. Анан ошо проводдордун эскилигинен аябай эскирип калган дейт. Ошо тамдын үстүнөн чыккан дейт да өрт. Анан эмнеден келип чыкканын эч ким эметкен жок. Канча комната болчу? 2 комната прихожкасы менен болчу. Үчөө болчу да. Негизи мындай барак үй сыяктуу болчу да, барак сыяктуу болчу да. А биз ошонун 2 комнатасында прихожкасы менен ошондо жашачубуз. Ошо биздики эле экөө күйүп кетти, бер жакта экөө күйгөн жок да. Ошо биздики экөө күйдү. Эчтеке калган жок ошо. Жолдошуңуз кандай жумушта иштейт? Жолдошум оор жумушка жарабайт, ал деле эми микроинсульт алган, мына колу акыреги сынган, азыр вообще оор жумушка жарабайт. Просто мындай эле жеңил жумуштардан иштейт. Буга чейин пойло-сойлода иштеп, анан жанагыдай стройкаларга кирпичин көтөрүп берип, эмеси раствор чылап берип, ошондой жардам кылып иштеп жүрөт азыр эл менен. Туруктуу жумуш жок да. А мен болсо балдар менен үйдө элемин. Буга чейин эки балам тең каникулда болгондуктан балдарды карап мен пойлода иштедим. Күзгө чейинчи пойлода иштедим. Анан балдар окуу башталганда балдар менен үйдө отуруп калдым. Бул азыр бир комнатада атат го, ошол комнатаны сиңиңиз сизге бөлүп берди? Азыр убактылуу тура тургула деп. Эми азыр деле бул бүтө элек вообще мына үстүлөр эчтеке жабыла элек. Уже эми каар түшкүчө эртерээк эме кылалы деп аракет кылып атабыз. Анан
Муздак аябай. Азыр эчтеке эмес, баягы күн суук болгондо кечкисин аябай муздак болот да. Аны ушинтип элдерден мындай кийим кече берип атышат. Дагы эле ошо элден жардам сурайт эле. Квартирага чыгалы дейбиз. Квартирадагы таппай атабыз. Мындай көп балалыларга да оңой менен үй чыкпайт экен да. Анан көп квартиралар бир комнаталуу эле болуп атышат. Бизге ылайыктуу квартира таппай атабыз да. Бу кар түшүп кете электе, бу балдарым да кыйналып кетти, окуудан чет жака барып кетип атышат да. Жол кирелерине кетип атат. Бул окуядан кийин күйөөңүзгө да биринчи эле укту да, ал кандай кабылды, өзү ооруйт деп. Ооба, күйөөм ошо кошуналар чалды, мен укпай калыптырмын. Кошуналар күйөөмө чалыптыр, күйөөм мага чалды да. Ал күйөөм заматта жетип келип, ал уже үйдү көргөндө эле балдарды ойлоптур биринчи. Үйдү көрүп эле эс учун жоготуп, жыгылып, скорый келип, бараң эс алдырып, бир эмеси иштебей атып, укол салып эметип атып, бараң азыр өсүнө араң келди да. Азыр деле эми жакшы өсүнө келелик. Мындай эметип кетип атат да, мындай башы катуу ооруп ойлонгонгочу, жыгылып калып атат да. Азыр жумушка чыкты. Бүгүн иштеп келейин деп, атак жол кирелери калбай калды. Балдарды күндө апарып алып келатам да. Пересадка менен апарып алып келатам кээде. Жол кирелери деп кичинеден. Анан ушу кайрылчу жерлерге кайрылдык, бирок азыр пока жооп келелик. Гүлбарчын Чекерова үй бүлөсү менен бул күйүп кеткен батирде айына 4000 сомдон төлөп жашаганын, эми баары күйүп жок болгонун кошумчалап, эң негизгиси балдарым аман калганына шүгүр келтирем дейт. Мына ушу квартирада жашачубуз да, мына барак сыяктуу салынган, мына биякта 2 комната бош, аяка квартирант кирелек болчу. Мынагы 2 комнатаны биз айына 4000 сомдон жашачубуз. Айына 4000ден жашап. Анан бияк чай ичкен үйүбүз болчу, бияка чай ичип, балдарым сабак окучу. Бияка биз жатчубуз. Анан мен ошол күнү эртең менен туруп кеткем, тиги баламды жумушка орноштуруп келе калайын деп, кичинекей үчөө уктап аткан болчу биякта. Үчөөнү уктап аткан. Уктап тургуча келе калам деп мен кеткем, аңчы болбой балам деле сабактан келмек. Анан мына кошуна айтат ошо, могу жер күйүп аткан дейт да, ушул жер түтөп аткан дейт. Туалетке келип көрүп калдым дейт, туалет жака келип, анан түтөп аткандан бул эмне жалбырак өрттөп атышабы же эмне өрттөп атат деп ойлоп койдум дейт. Кайра бир убакта балдар чырылдап атканын угуп калдым дейт. Эти бар алган жокмун дейт. Булар ойноп аткан болуш керек деп эле эти бар алгам дейт. Анан бир убакта уже могу шифрлар уже ысыктан атыла баштаптыр. Ошондо анан неметтим дейт. Ошондо эле чуркап биягынан барсам, уже балдар уже эшикке чыгып калышыптыр дейт. Барып эле дарбаза тыкылдатканга жетишип калыптыр. Анан уже келип эле уже кире албай калдым дейт. Уже вообще уже болбой калыптыр. Анан пожарный чакырып, пожарный келгиче эле уже мына жаткан комнатабыз бүт күйүп кеткен. Бияк деле күйгөн, просто бияк эми уже пожарный жетишип калган үчүн бияктары кичине аман калган да. Бирок баары күйүп кеткен. Биякта кийим жыйнаган шкафтарыбыз бар болчу, мына идиш аяк жыйнап, телевизорубуз бар, эчтеке мындай. Даже байкуш балдарым жана жаткан турсичен, футболкачан эле ошондой эле чыгышыптыр байкуштарым. Дагы жакшы ушу жанагы балам сабактан келип калып, дагы Кудайым бар экен, ошо балам сабактан келип калып, ошо үчөөнү алып чыгып кетти. Же болбосо билбейм, үчөөтөн уктаган жерден кете бермекпи. Дагы Кудайым чоң жардам берди ошо. Ошо мына ушу Квартирада жашайм. Квартирада айына 4000 сомдон жашайбыз ушул жакта. Квартиранын ээси байкуш байке аябай жакшы байке болчу. Түшүнүктүү экен, балдар да түшүнүктүү экен, өздөрү чечишип, бир чечимге келишип, эми бизди деле көрүп атат да, 5 балам менен өзүбүз монтип квартиралап ар кайсак да жүрөбүз. Түшүндү өздөрү деле, анан ошо моякты тазалап берип эле койгула деп ошентип, аларга деле чоң рахмат, ошо түшүнүп эметип койгондоруна. Ошо эми Кудай ден соолук болсо, баары болсо табылат. Оокат үй табылат. Главный балдар аман калды, биз аман калдык ошо. Дүйнө баары калат да, баары табылат дүйнө. Главный балдарыбыз аман калды. Ошо эми элден кайрылып ошо суранарым ошо
кичине болсо дагы жардам сурайт элем. Эчтегебиз калбай калды. 5 балам менен көчөдө калдым. Мындай айтканда көчөдө эле калдым ошо. Эптеп бул суук түшүп, кыш келгиче бир жылуу жер таап балдарыма ылайыктуу жер таап алсамбы деп аракет кылып атам, бирок таппай атабыз да. Вообще колубуздан келбей атат эчтеке. Ошо эчтекебиз калган жок. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.